السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Hurmatlı cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnna Allah Teala yarda lekum talaten." Jaratkan Allah Taala sizlerge 3 nerseni razı görür. 3 nerseni razı tutat demek, sizlerden uşul 3 nerse bolsa Allah razı болады. Fayarda lekum an ta'buduhu ve la tushriku bihi şey'a. Birincisi, sizlerden razı bolgonu bul sizler Allah Taalaga gana ibadat kılgıla, aga hiç bir nerseni şerik, tengdeş kılbagıla, hiç bir şerik koşpagıla. İkincisi, ve an ta'tasimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku. Sizler barыңар жараткан Allah Taala'nın arkanı, mındayça ayтканда Kur'an-ı Kerim'in birge bekem кармагыла, bölünüp jarılbagыla. Üçüncüsü, ve an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Nasihat kılыңар, жақшылық каалыңар, жардам берүүңөр жетекчилериңерге. Kimde Allah Taala sizlerden başыңарга жетекчи кылып койсо, ошого жақшылық каалап, тура жолда жақшы işlerde жардам берүүңөр. Мына şu 3 nerseni Allah Subhanahu ve Taala жақшы көрөт экен, şu 3 nerseden razı болот экен. Birincisi, Allah Taalaga ibadat kılуу жана ага şirk келтирбөө. Özü negizgi ibadattın tüp tamırı tuğandar kulçulduk. Allah Taala bizde özünün kulçulduğu için jaratkan. Biz özümüzdün kişpeyildigibizdi, korduğubuzdu, жалдырап жалбыраганыбызды, muhtaçlığыбызды Allah Taalaga көрсөтүү ушул негизги ibаdat болуп эсептелет. Allah Taala өзү аламдагы бардык махлукту ibadаты үчүн жараткан. Бардык пайгамбарлар бу дүйнөгө келген максаты, асмандан түшкөн китептердин максаты жалгыз гана Аллага ibаdat кылуу болуп эсептелинет. Өзгөчө инсан менен жинди Allah Taala Кур'анда айтат: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Men insan menen jindi özüme ibadat kılуу üçün gana jaratkanmın deydi. Asıl ibada muhabbatullah. Negizi ibadat Allah Taala'nı жақшы көрүү. Jaratkan Allah Taala bizge ömür verip жаткан, bizge akıl es bergen, rızkı bergen, жашоо берип жаткан şu Allah Taala'nı жақшы көрүү. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. İman keltirgen adamlar en köp жақшы көргөнü Allah Taala'nı жақшы көрөt deydi. Peygamberlарды жақшы көрөбүz, периштелерди жақшы көрөбүz, аулияларды жақшы көрөбүз, ата-энебизди жақшы көрөбүз, бала чакабызды жақшы көрөбүз. Бардыгынын мухаббатынан Алланын мухаббаты жогору туруш керек. Мынакей негизги ибадат. Ибадаттын акыйкаты, ибадаттын жаны кайсы? Ибадаттын акыйкаты жана сыры бул Allah Taala'nын буйруганын аткаруу. Allah Taala тыйгандан тыйылуу. Ушул ибадаттын тугандар бул акыйкаты болуп эсептелинет экен. Алымдар айтышат, ибадат 4 нерсеге курулган, 4 эрежеге курулган. Биринчиси, Allah жана анын элчиси жақшы көргөн жана разы болгон каулул лисан вал калб ва амалул калб вал жаварих. Бул деген биринчиси каулул калб, жүрөктүн сөзү, экинчиси тилдин сөзү, үчүнчүсү жүрөктүн амалы, төртүнчүсү мүчөлөрдүн амалы. Ушу 4 эрежеге курган экен ибадатты. Биринчисине токтосок, فالقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. Жараткан Allah Taala кабар берген Kur'an-ı Kerim'de özü tural. Эмне деп кабар берген болсо, аттары, сыпаттары, афал, кылгандары, жана периштелери тууралуу, Аллага жолугу, пайгамбарлардын тили менен ошого этикат, жүрөктөн ишеним. Мына ушу жүрөктүн тугандар сөзү болуп эсептелет экен. Тилдиги боюнча Алла Субханаху ва Таалага мактоо, шүгүр, зикир жана ага даават кылуу. Эми жүрөктүн амалы бул Allah Тааланы мухаббат кылуу, ага таваккел кылуу, Алладан коркуу, үмүт кылуу, динди ага калыс тутуу,
өкүмдөрүнө сабыр кылуу, тагдырына разы болуу дейт. Мынакей жүрөктүн амалдарынан туугандар. Ал эми өзүбүздүн мүчөлөрүбүздүн, колубуздун, путубуздун бардыгын дене мүчөлөрүнүн амалдары болсо, бул мисалы намаз окуп, жума намазга келүү, жамаатка катышуу, жетим жесирлерге, кембагалдарга жардам берүү, махлукка жакшылык кылуу дейт. Туугандар, Аллах субханаху ва таала өзүнүн ибадаты үчүн жараткан, ушу ибадатты дайым улантып, жөнөкөй эле эмес, Алланы көрүп тургандай ибадат кылып, болбосо Алла мени көрүп турат деген ушу сезимди ойготуп, пайда кылып, жана ушул өлгөнгө чейин. Вa'буд раббака хатта я'тиякал яқин, Роббаңа ибадат кылып тура бергин, саңа өлүм келгенге чейин дейт. Ушуга чейин Аллах субханаху ва таала ибадат үчүн жараткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу «Я Муаз ибн Жабал, эй Муаз ибн Жабал» дедилер. Муаз жооп берди: «Лаббайк ва саадайк». О пайгамбар, лаббайк, не болду? Мынакей мен таярмын деп өзү жооп берди, мен бул жердемин деп. Пайгамбарыбыз айтты: «Хал тадри ма хаккуллах алал ибад?» Билесиңби, Алла Тааланын бенделерге болгон акысы деди. Демек бенделердин мойнундагы, Алланын акысы эмне? Култу Аллаху ва расулу а'лам. Алла жана анын элчиси билүүчү деп айттым. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: «Фа инна хаккаллаху алал ибад а'будуху ва ла юшрику бихи шай'a». Алла Тааланын бенделерге болгон акысы, демек бенделер эмнени кылыш керек? Ага ибадат кылсын, ширк келтирбесин деди. Андан кийин сурады пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Эми сен билесиңби?» дейт. «Эй Муаз» дейт. «Хал тадри ма хаккул ибад аналлах ида фаалу далик?» Эгерде ибадат кыла турган болсо, ширк келтирбей турган болсо, анда бенделердин акысы Алланын жоопкерчилигинде кандай болот? Алла эмне кылат десе, Алла субханаху ва таала алла юаддибахум, Алла Таала бенделерин азаптабаганы дейт. Демек биз мойнубуздагы милдет туугандар Алла Таалага ибадат кылып ширк келтирбешлик, эми Алла Тааланыкы болсочу азаптабашлык да. Алла Таала дозокко салбай, түбөлүктү бейишине чыгаруу. Фаман кана яржу лиқа раббихи фальямал амалан салихан ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада. Ким жараткан Алла Таалага эртеге жолукканды үмүт кыла турган болсо, туугандар, ал жакшы амалдарды кылсын. Анын Роббусунун ибадатына эч бирөөнү ширк келтирбесин дейт. Мынакей туугандар, Алла субханаху ва таала баарыбызга чыныгы ибадаттын даамын насип кылсын. Жана ошо ибадат үчүн жаралганбыз. Ибадатты биз кулчулдук биздин мойнубузда. Жараткан Алла Таалага ошо ибадатта эч кимди шерик кылбай, Алла Таалага мактоо, Аллага шүгүр, Алла Таалага кайтуу, демек татыктуу жараткан Алла Таала өзү. Мына ушу биринчиси, ушу Алла Таала бизден разы болгону ушул ибадатта экен. Экинчиси, бөлүнүп жарылбагыла, баарыңар биримди, биргеликте Алланын китеби Кур'ани Каримди бекем кармагыла дейт. Үчүнчүсү, силердин мойнуңарга, башыңарга койгон жетекчилер, ошолорго насаат кылгыла. Ошолорго насаат дегени жакшылык каалагыла, жакшы иштеринде жардам бергиле. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.